Занзибар дүйнөдөгү эң экзотикалуу архипелаг. Ал Индия океанындагы 75 аралды бириктирген. Африканын чыгыш жээгинен заманбап Танзаниянын бет маңдайына чейин созулат. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүндө адам колу тийбеген, табигый кооздугу, жапайы жаратылышы менен таңдандырган Занзибар тууралуу айтып беребиз. Архипелагдын негизин 3 ири арал түзөт. Унгуджа, көбүнесе аны Занзибар аралы деп аташат. Ошондой эле Пемба жана Мафия. Калган аралдар бир кыйла кичине, алардын айланасында жайгашкан. Занзибар адам колу тийбеген жапайы жаратылыш. Кумдуу жээги, мүрөктөй кашкайган суусу, суу астындагы керемет өсүмдүктөрү менен сууда сүзүп жүрүүчү жаныбарлары, жылуу жана нымдуу климаты архипелагдын өзгөчөлүгүн арттырып турат. Анын гүлдүү өсүмдүктөрү чыгыш Африканын жээк токойлорунун катарына кирет. Анын фауналык түрлөрү негизинен майда жаныбарлар, канаттуулар жана көпөлөктөр. Занзибардын негизги аралы Унгуджа. Акыркы муз доорунда Африка материги менен байланышын чагылдырган фаунасына ээ. Аралдын эндемикалык түрлөрү азыркы учурда жок болуп кетүү коркунучунда турган Занзибар илбирси. Муз доорунун аягында деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнүн натыйжасында арал Танзания материгинен бөлүнгөндөн кийин пайда болгон деп болжолдонууда. Миоценге чейин архипелаг Африка континентинин курамында болгон. Ал тууралуу биринчи маалыматтар 10-кылымда Шираздан перстердин келиши менен пайда болгон. Персиялыктар чөлкөмгө бат эле сиңип кетсе дагы, жергиликтүү тургундар өздөрүн шираздыктар деп аташат. Алар Занзибарга исламды алып келишкен. Учурда мусулмандар калктын 88%-ын түзөт. Калгандары африкалык путпарастардын жана христиан динин тутунгандар. Танзаниянын мыйзамдарына ылайык өсүмдүктөр дүйнөсү коргоого алынат. Жапайы жаратылыш көптөгөн коруктарда жана Джозани Чвака Бей улуттук паркында корголот. Бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фонду жээктеги токойлорду 2 экологиялык аймакка бөлөт. Түндүк Занзибар Инхамбани жээктеги токой мозаикасы, ал Сомалинин түштүгүнөн Кениянын жээгинен Танзаниянын түштүгүнө чейин созулуп, Занзибар жана Пемба аралдарын камтыйт. Экинчиси түштүк Занзибар Инхамбани жээк токою. Танзаниянын түштүгүнөн Мозамбиктин жээгин бойлой Лимпопо дарыясына чейин созулган мозаика. Бул эко-региондун табигый жашоо чөйрөсү көбүнчө экспорттоо үчүн азык-түлүк жана татымал өндүрүү үчүн эгин талаалары менен алмаштырылган. Гвоздика, кардамон, мускат жаңгагы, калемпир, имбир жана кардамон негизинен Занзибарда жана Пемба аралында өстүрүлөт. Калган табигый токойлордун жашаган жери азыр Джозани Чвака булуңунун аймагында жана түндүк чыгыштагы Кивенга токоюнда, ошондой эле маржан чүпүрөктөрүнүн арасында жатат. Занзибар архипелагынын жапайы дүйнөсү деңиз жээгинде кеңири тараган. Занзибардагы Джозани улуттук паркы Занзибардагы эң ири 50 чарчы чакырым аянтты ээлеген табигый токойлуу жалгыз бакча. Ал Унгуджа аралында жайгашкан. Паркка жанага байланыштуу корголуучу аймактарга жер астындагы суулар, жээктеги мангр токойлору жана туздуу саздар менен токойлор кирет. Бул жерде Занзибар кызыл колобус, жоголуп бара жаткан эндемик маймыл жана Адерса дукери жашайт. Парктын жанында колобус маймылдарынын топ-топ болуп жүргөнүн көрүүгө болот. Баткактуу жерлерде куштар жана балырлар кездешет. Парктагы маржандар улам айыл чарбасын өнүктүрүүдө колдонулган эң алгачкы киреше булагы. Өсүмдүктөрдүн 100дөн ашык, анын ичинде көптөгөн дары-дармек түрлөрү бар.
Коруктун жанында спайс плантациясы бар. Карал токою аялуу экосистема. 1970-жылдардан бери бактарды кыюу коркунучу алдында турат. Занзибар дүйнөдөгү эң чоң жарганат түрү деп эсептелген жоголуп бара жаткан учуучу пемба түлкүсүнүн мекени. Аралда башка хайванаттар, вертветтер, Мозамбик кобралары, ташбакалар, бадал крабтары, кызыл көздүү көгүчкөндөр жана мангыр падышачылык балыктары бар. Чангу аралында маржан чүпүрөк токою бар. Аталган арал ири ташбакалардын да мекени. Аралга Занзибардын негизги порту болгон Фарутханиден кайык менен гана жетүүгө болот. Илгери араб кул сатуучулары аралды Африка материгиндеги Занзибар кул базарында сатуу үчүн колдонушкан. Чангу түрмө аралы деп аталган менен бул жерде эч качан абак болгон эмес. Кулдардын транзиттик лагерь гана болгон. Лагердин артында урандыларда гана көрүнгөн жол кичинекей бактырактуу жерге алып барат. Ал жерде суни антилопаларынын үйүрү жайгашкан. Ташбакалар ресторандын артындагы ыйык жайда да жашашат. Алардын орточо салмагы болжол менен 100 килограмм, айрымдарынын жашы 100дөн ашат. Жапайы жаратылышка коркунуч туудуруп жаткан башка себептер дагы жылдар бою ар кандай аңчылыкка байланыштуу. Кокос пальмасы мындагы эң маанилүү дарактардын бири. Занзибар аралдарында кургактыкта да, деңизде да фаунанын түрлөрү жашайт. Деңиз фаунасы негизинен дельфиндер менен киттерден турат. Сүт эмүүчүлөрдүн 54, жарганаттардын 23 түрү табылган. Занзибар кызыл колобусу көмүр жегени менен белгилүү. Бул Индия бадамынын жана мангосунун жалбырактарын жегенден кийин үйрөнгөн жүрүм турумунан улам болушу мүмкүн. Занзибар кичинекей жаныбарлардан тышкары ири чычкан сыяктуу бир нече түрү менен да белгилүү. Анын куйругу 1 метрге чейин жетет. Жоголуп бара жаткан дугонгс түрү дагы деле болсо аймакта кездешет.